Ошентип биз уламдан улам кооз таймаштарга жакындап келдик. Чечүүчү беттештер, өзөктүү беттештер. Бул эки жоп на Казим Жахангиров, бул мушкердин буга чейин дагы ушул ВЕФ уюмунун алкагындагы таймаштарын көрүп келгенбиз. Ошол Казим Жахангиров кызыл бурчтан, анын атаандашы кызыл чолок шымчан көк бурчтан чыккан мушкер. Ал Магомед Курбанов чү дегенде эле ич абалдан баштады. Экөө тең жана лоу-кик ал учурда бири-бирине мына жакындап келип, ушундай бош калган сол кол менен соккуларды узатам деп тейктауны ишке ашпай, өзү чалкасынан прогибти мүмкүн ишке ашкан десе керек, бирок баары бир аягында ийгиликтүү болуп чыкты. Магомед Курбанов бирок колун алдырып коюшу ыктымал. Казим Жахангиров азыр мына атаандашынын астында жатат. 1989 жылы көрүлгөн, бою 1,83 сантиметр Жалалабадтан болот. Булардын эки мушкердин тең албетте салмак чембердеги 77 килограмм. Казим Жахангиров ВЕФ Selection 6, ВЕФ Pro-Fight 14, ВЕФ Global 9 турнирлеринде жеңүүчү аталган. Тажрыйбалуу мушкерлердин катарында. Ал эми кандай коосуна бүйөрмандар дагы ошентип алгач рет баштады эки мушкерди. Динамикалуу таймашка бескөө болуудабыз. Магомед Курбанов 1997 жылы төрөлгөн. Ошентип Казим Жахангировго караганда 8 жашка кичүү. Кыргызстандын арыстаны деген каймана аттын ээси Магомед Курбанов. Экөө тең, эки мушкер тең албетте кыргызстандык. Магомед Курбанов азыр туруп ушул жерден ыңгайлуу учурду күтүп атат. Атаандашына Казим Жахангировго ордунан турганга мүмкүнчүлүк берди. Кыргызстандын арыстаны деген кайманатка ээ болуп, муну азыр катары менен эки сокку Казимдин оң жагына тийди. Азыркы оң колу дагы негизинен бул мушкер Магомед Курбанов өтө мындай так соккуларды аткаруу жагынан чебер. Кыргызстан Горец Кыргызстана, Тоолук Кыргызстан, Тоолуу Кыргызстан деген мүмкүн ушундай клубтун өкүлү бул Магомед Курбанов. 1,78 сантиметр боюнун узундугу. Бул жер суу болуп калган. Жок, негизинен бул жер суу болбош керек. Мүмкүн тер болуп ошондой болуп калса керек. Мына тайып ушул жерден Казим Жахангиров жыгылып кетти. Мына сокку деп ушуну айтыш керек сага. Мына сага сокку өтө жакшы. Сол кол менен Магомед Курбановдун аткаруусунда болду. Жана Казим Жахангиров тажрыйбасына таянып, эч кандай чочулабастан беттешти андан ары улантып атат. Жана тажрыйба эрежеси сыйрылышта өтө маанилүү. Ушундай чечүүчү учурларда тажрыйбага албетте таянасың. Ошентип отуруп мына аягында азыр ыңгайлуу позицияга ээ болуп алды Казим Жахангиров. Укмасын колдонсо да болот. Азырынча кубаттуу эмес, бирок сериялуу майда соккуларды ишке ашырып атат. Артына өтүп алып уламдан уламда көз талаштыра, бет талаштыра, мурун талаштыра бердик. Кайсы жагына туш келбесин ошол жакка соккуларды узатып атат. Азыр мына буту менен өтө жакшы атаандашын кармап алган. Кайчылаштырып мындан бул абалдан чыгып кетүү да кыйын. Эгерде колун мына ошентип өйдө кылып турбаса, анда муунту ыкмасына дагы түшүп калышы ыктымал. Өзүнүн майда соккуларын таптакыр токтотчу да эмес. Казим Жахангиров бир караганда ушундай күлүп сокку узатып аткандай да, ал эрежеси ушул көркү эмес, ушундай бир спаррингде жүргөндөй таасир калтырат. Мына соккулар дагы деле канча соккулардын саны өтө көбөйүп кетти. Магомед Курбанов бул кыйын абалдан чыгып кетиши өтө кыйын болот. Сокку узатып атып Казим Жахангиров чарчап да калды окшойт. Бирок ошол беттеш жаңы башталган учурда Магомед Курбанов өтө оор соккуларды жөнөттү Казим Жахангировго. Ушунчалык кыска убакыттын ичинде артыкчылык Казим Жахангиров тарапка өтүп кетти.
кайрадан мына эки бутун кошуп атат бири-бирине. Ошондой абалдан Казим ийгилик жаратууну көздөйт. Биринчи раундда эле эки мушкер чарчап чабууга түштү. Себеби өтө интенсивдүү, үзгүлтүксүз, динамикалуу таймаш орун алып атат. Биринчи раунд аягына чыкты. Ушул жерде мына 3 бурчтук ыкмасын жаңы эле колдонуп баштады эле. Казим Жахангировго бир нече секунда жетпей калды. Ошондуктан биринчи раундда беттеш соңуна чыккан жок. Азыр экинчи 5 мүнөттүк башталды. Эки мушкер тең бири-бирине өтө сыйлайт, бирок албетте таймаш деген таймаш, бири-бирин гонг жаңыргандан кийин аяганга укугу жок. Биринчи раунддагыдай динамика азыр жоголду. Экөө бири-бирин ушундай ыңгайлуу учурду күтүп, күчүн сактап, андан кийин гана колдонууну туура көрүп атышат. Антесе ушунчалык динамикалуу таймаштан экөө тең чарчап калган. Азыр кайрадан мына биринчи раунддун башындагыдай соккуларын узата баштады. Магомед Курбанов ал сологой, ошондуктан түз эле анын узаткан соккусу Казим Жахангировдун келип ушул оң жагына тийип атат. Казим дагы жөн турган жок. Ал дагы сокку менен жооп берди. Жана тизе менен булду жакка лоу кик. Андан ары дагы бир лоу кик. Тепкен учурда Казим Жахангиров сокку узаткан учурда Магомед Курбанов каршы экинен колу менен сокку узатып көрдү. Дагы бир сокку. Булар бир караганда таамай тийгендей көрүнөр, чындыгында таамай тийсе албетте нокаутка кетет. Ошондуктан ал соккулардан бир аз буйтап кеткенге Казим Жахангировго мүмкүнчүлүк болууда. Мына азыр Казимдин соккусу ийгиликтүү, дагы сокку жана тизе менен иш талаштыра, сериялуу. Казимдин ушул эң жакшы сапаттарынын бири ал сериялуу чабуулга чыкканда ушундай серия менен чыгат жана нокдаун. Бул нокдаун бирок албетте бокс эмес, ошондуктан эсеп ачылбайт. Ошондуктан абалды азыр Казим өтө жакшы түшүнүп турат. Акырын артка чегинип, кармашып кетпестен ушундай абалдан сокку узатып жеңишке ээ болуп алууну албетте көздөйт. Өтө жакшы ылдамдык менен келди эле. Акырын Казим ошентип белге кирип туруп, соккуларды узатып баштады. Эч кандай реакция жок. Бул жерде Магомед Курбанов тараптан, ошондуктан Казим Жахангиров жеңишке ээ болду. Өтө оор беттеш. Айрыкча ушул биринчи раундда жана экинчи раунддун алгачкы секунддарында оор соккуларды Казим өткөрүп алды. Ага карабастан чыдап келип ошентип жеңишке ээ болду. Магомед Курбанов менин оюмча чарчап калды. Ошол чарчагандан кийин ал беттешти идеалдуу тура алган жок. Биз Казим Жахангировду